ЖРТ химия кандай болот? Кандай болот дегенде, то есть бул жакта биринчи 40 суроо берилет бизге. 40 суроого 80 минута берилет. Биякта адашып жазып коюптурлар өздөрүнүн бардык китепчелеринде 80 минута деген бул эски китеп окшойт. Эски китептеги маалымат. Сайтында алынган бирок. Негизинен химиянын көп бөлүмдөрү бар. Бул жакта негизги 3 бөлүм боюнча келет. Бул жалпы химия, органикалык эмес химия жана органикалык химия боюнча. Биз дагы ушул катар менен үйрөнөбүз. Жалпы химияны, анан органикалык эмес, анан органиканы үйрөнөбүз. Жалпы химиянын темалары бул жакта жазылган, 16 тема. Кааласаңар окуп көргүлө. Анан кийин органикалык эмес химиянын темалары, анан органикалык химиянын темалары. Биз бул темалардын баарын өтүп бүтөбүз, бирок неменен өтөбүз? Бул теманы Билимоттун түзгөн планы боюнча өтөбүз. Анткени бул жактагы берилген темалардын катары химияны нөлдөн баштап үйрөнүп кетүүгө бир аз ыңгайсызыраак. Биз атомдон баштап, химиянын негизинен баштап үйрөнсөк, жаттабай туруп химияны түшүнүп үйрөнөбүз. Ошондуктан булардын баарын 11 класстын темасына чейин өтүп бүтөбүз. Анан маселелердин типтери кандай келишин да булар жазган биякта. Ушундай типтеги түрдөгү маселелер келет экен. Лабораториялык иштер деген да бөлүм бар. Лабораториялык ишти бизде экзаменде эксперимент кыл деп сурабайт, албетте. Эмне кылып сурайт бизде? Диаграммаларды берет дагы, ошол диаграммада экспериментте эмне болуп атканын түшүнүш керек. Аны биз теорияны билбесек үйрөнө албайбыз. Ошондуктан алгач теорияны үйрөнүп, ал жакта да бир аз лаборатордук иштерди карайбыз. Андан кийин 11 класстын темасында аягында уже бир аз диаграммаларды көрөбүз. Ошондо биз дароо эле түшүнө алабыз ал жакта эмнелер болуп атканын. Химиянын теориясын билбей туруп, лабораториялык иштерди түшүнө албайбыз. Анда эмесе биз кеттик. Кийинки видеодо биздин Билимот сайты жөнүндө тааныштыралы. Анан кийин темаларды окуп баштайбыз.